Hacım. 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 Karındaşın jardan kulap düştü. Эмне? Jardamga. Fatau, jardamga. Jardam bergile, Fatau. Aya kızım, gözüngdü aççı. Aç gözüngdü. Degemde olup gitti. Kulap düştü. Emne oldu? Taştığı yerden kulaптır. Jardan bu. Tezirek beytapkanaga. Beytapkanaga alıp barış gerek. Бейтапканага алып баргыла. Kaysı beytapkana? Beytapkana aktarga gana. Bolboy. Barabız bolot ele. Kızımız ölgönü jatat deybiz. Jardan surayбыз. Медициналық камсыздандыруубуз жок. Акча сурашат. Ал жакка бизди киргизишпейт да. Бул баланы алар түшүнүшү керек. Кабыл алышы керек. Апа. Кичинекей бала. Ая. Карындашым жардан кулаптыр. Шаарга алып барышыбыз керек. Тезирээк бейтапканага жөнөйлү. Алып барабыз. Башка айла жок. Актардын бейтапканасына жөнөдү. Бул жакты карачы, түп-түз талай экен. Ооба, аябай башкача экен. Башка планетада жүргөндөй болуп жатам. Карачы, машина келатат Муса. Машина келатат. Карасаң, бизди токто деп жатышат окшойт. Чын айтып жатасыңбы? Ооба, бизге кол булгалап жатышпайбы? Токтогула. Карасаң, колунда бирөө бар экен. Бала го, жарадар окшойт. Гит чөлдө токто бугала деп айтпады беле? Бирок бала бар турбайбы? Бизге кол салышы мүмкүн. Бул биз үчүн кооптуу. Сен да уккансың. Балким да башка машиналар келет. Неге эле биз эмне кыла алмак элек? Гит айткан сен да укпадың беле? Мындай тобокей элдикке бара албайбыз. Эмнеге түшүнбөйсүң? Токтобойбуз. Токтогула. Жардам бергиле, кызым жарадар. Токтобой коюшту. Актар токтобой коюшту. Өлгөнү калды. Кызым, Муса бир нерсе кылсаң балам. Атасы, бир нерсе кылбайсыңбы? Чыда, кызым. Неси болсо да чыда, балам. Чыда. Ая, чыда Ая. Өзүңдү таштабачы. Байке, суу ичем, суу. Макул Ая, бир аз күт. Азыр суу алып келем. Ая. Ая. Ая.
кабылга. Чемоданыңыз барбы, Зехрайым? Ооба. Бул жерге кол коюп коесузбу? Зехра? Сынып калыптыр. Эч нерсе эмес. Сени издедим, бирок көрө алган жокмун. Ооба. Апам да келген. Коштошуу кыйын. Кезекте күткөндөр бар. Кечирип коюңуз. Муну колдоно берсең болот. Сенин учагың качан? Азыр учушу керек. Көңүл буруңуздар. PG 761 номериндеги Дакар маршруту боюнча учак учууга даяр. Жолоочулардын Бир аз кечип калдым окшойт. Эмнеге мынчалык кечиктиң? Билбейм. Учакта күтүү кишини эриктирет го. Ал эми минтип адам өзүнүн сүйгөн кишилери менен бир аз да болсо биргеликте убакыт өткөрө алат да. Ак жол сага, Харун. Аллах жолуңду ачык кылсын. Рахмат, Зехра. Аллах жолуңду ачык кылсын. Зехра. Муну ал. Өзүңдүкүнүн ордуна. Рахмат. Буюрса бул калемди сындырбастырмын. Харун мырза, учагыңыз учууга даяр. Сизди 111 номердеги эшикке келүүңүздү суранабыз. Харун, муну сага деп жаздырдым эле. Мектепте берем деп унутуп калыптырмын. Дагы унутуп бараттырмын. Ичинде эмне бар эле? Барганда угарсың. Албетте эгер кете алсаң. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Көңүл буруңуздар. Харун мырза, учагыңыз учууга даяр. Сизди 111 Досума жолугам деп номердеги кечигип эшикке калдым го келүүңүздү күчкүн. суранабыз. Токтобостон сени чакырып жатышат. Эч нерсе болбойт, апа. Жетишем. Менин дагы 10 минут убактым бар. Менин көңүлүмө койсо, сени такыр кетиргим келбей жатат. Бирок ак күчүгүм. Оолум. Күчүгүм десе. Апа. Бүттү, апа. Азыр кетпей коем. Кет, оолум. Сен кет, менден камсанаба. Бараткан жол жакшы жол. Аллахым дайыма жолуңду ачык кылсын. Сен кетесиң, сенин досторуң кетет. Зейнеп эженин күйөө баласы дагы кетет. Баргыла айланайын. Дүйнө силер сыяктуу жигиттерди көрсүн. Силер дагы жакшылыктарды жаратууга жардам бересиңер. Колумдан келе турчу нерсе ушул эле. Ыйлоо болсо мага калсын. Уулум. Апа. Атама салам айтыңыз. Мага батасын берсин. Мага атаң жөнүндө айтпа. Саламга татыктуу болсо келбейт беле. Уулун узатпайт беле. Уят кылып келбей койду. Ой тобо. Мейли, апа. Ага ачууланбаңыз. Баары жакшы. Кантип ачууланбайм уулум. Үйгө барганда аны кандай урушам көрөсүң. Коюңуз, апа. Аллах ыраазычылык үчүн мага сөз бериңиз. Мен үчүн урушпайсыздар. Суранам. Сөз бериңиз. Көңүл буруңуздар. Харун мырза, учагыңыз учууга даяр. Сизди 111 номердеги эшикке келүүңүздү суранабыз. Батаңызды берип коюңуз. Ак жол сага. Ак жол. Бара кой, бар.
Мырза, көңүл буруп коесузбу? Жок, эч нерсе жок. Кайдасың? Кайдасың? Самат уулум, карынды узатайын деп келдиң. Хажыр эже, кечигип калдым. Кетип калдыбы? Кетти уулум, кетип калды. Балким дагы жетишерим не? Айып болот. Кечириңиz. Yolcuların %4 dolu çıkış kapısına gelmesi önemli rica olunur. Attention please. Flight number LH6154 is ready for departure. Please proceed to gate number 104. Zehra? Карачы, сени ушунча эле сүйөт экен. Сени кетпе деп айта албай койду. Мен сени аябай сүйөм, Зехра. Кетпе деп жатам. Жолумду таспачы. Мен Харун эмесмин, Зехра. Мен сени таштабайм. Уруксат бербейм. Афганистанбы? Де кайсы бале жери болбосун. Кетпе ал жака. Бул жакта деле мектептер бар. Бул жакта деле балдар бар. Самет, азыр маселе чыга электе кетип калчы бул жактан. Зехра, мен сени таштабайм. Кайда барба? Артыңдан барам. Мырза, суранабыз. Айымды тынч коесузбу? Зехра, мен сени Харундан да көбүрөөк сүйөм. Бул жигитти алып кеткиле. Ал негр балдарын эч кимге алмаштыргыс сыяктуу. Сени аябай сүйөм. Сени эч нерсеге алмаштыргыс сыяктуу. Аябай сүйөм. Кайда барба? Аркаңдан барам, Зехра. 1021 sefer sayılı Saraybosna uçağı Мен дагы катарга кошулайын. yolcuların 126 nolu çıkış kapısına gelmesi. Мектеп жетишет. Аллах уруксат кылса төрөгөндөн кийин келесиңер. Мен азыр деле кете бермекмин. Дарыгер сага эмне дедиле? Болду эме. Папам дагы жаныңда, сен үчүн дагы жакшы. Төрөгөндөн кийин бул жакта болот. Аллахым өмүр берсе кызыбыздын атын бирге коебуз. Койбодук беле, гүл болот. Сен каалабай жатпадың беле? Аты гүл болот. Папа, кошуңуз эми. Мектеп сизге аманат болсун.
Жахит, сага муну жакшыраак жап деп эдим беле. Зейнеп айым, кош келиңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Келиңиз. Жахит, Зейнеп айым келди. Пижама менен жүрдү эле. Пенсионер болгондон бери пижама кийгенге чоңоюп тур. Өтүңүз. Хажер айым, бул ай мынчалык эле ашыр алдым. Рахмат. Айтканыңыздай эле болот экен. Адам бир аз көңүл бурса, аябай эле чогултат турбайбы? Туурабы? Кош келипсиз Зейнеп айым. Рахмат, Жахит мырза. Жакшысызбы? Баары жакшы. Аллах Харунду колдосун. Аэропорттон аны көрдүм. Харун метудан окуп бүттү. Америкада магистратураны окуп келди. Анан бу Аллахтын кушу учпаган, кербин өтпөгөн жерге барып, кой бул $200 мугалим болуп алды. Бу акылга суйчу нерсе бул я. Зейнеп айым. Мен дагы кимден сурап жатам? Сиздин да күйөө балаңыз ошол жактабы? Биздики Боснияда. Боснияда. Жубайы бул жакта да. Көп жылдардан бери тиги докторго барып жүрүштү, бул докторго барып жүрүштү. Эми ментип балалы болгону жазса, кыял артына түшүп башка жакта. Үй бүлөсүн ойлобойт. Чындыгында биздики деле үйлөнө элек. Африкага ким барат? Африкада, Боснияда эмне ишим бар? Мамлекеттемде такыр жумуш жокпу? Сиз буга көңүл бурбаңыз. Ал сүйлөй берет. Адем төрөткө келгенге жетише алат бекен? Мектептеги жумуштарын бүтүрө алса эле буюрса келет го. Ал күнгө дагы аз калды. Ал күндөрдү да көрсөк. Буюрса. Өзүңүздү жакшы караңыз. Баарына салам айтыңыз. Саламат болсун. Салам балдар. Салам деген эмне? Кана, сен айтчы. Кандайсыз? Туура. Башка кана. Сен айтчы. Кутман күнүңүз менен. Ал дагы туура. Азамат. Дагы башка. Досторуңардын айткандары туура. Салам кандайсыз? Кутман күн, кутман кеч дегенди түшүндүрөт. Бардык жерде колдоно берсеңер болот. Бирок саламдын дагы башка жакшы мааниси бар. Мындайча түшүндүрүп берейин силерге. Биздин жерлерде бир кыймыл аракет бар. Салом алейкум. Бул кыймыл аракет менен адам маңдайындагы кишиге менин жүрөгүм, тилим жана акылым сага дос. Булардан сага залал келбейт деп түшүндүрөт. Силер дагы кылгыңар келеби? Кана, Мирза, сен. Азамат. Башка кылганды каалаган барбы? Альмир, сен кылганды каалайт белең. Дагы башка каалоочу барбы? Саша, сен салам кыймыл аракетин жасаганды каалайт белең. Азамат Саша. Саша бул кыймыл аракет менен эмнени көрсөттү? Менин жүрөгүмдөн, тилимден жана акылымдан силерге залал келбейт дегенди түшүндүрдү. Сен экөөбүз бир аз сүйлөшүп алсак болобу, Альмир? Башкалыкта сүйлөшөлү агай.
Кыйын болуп жатабы, Адем агай? Өтөн жерде кыйын. Төрөт жакындап калды. Буюрса ал жакта болуп калсам жакшы болот эле. Кудай буюрса болосуз. Сиз аябай жакшы адамсыз. Мекениңизди дагы сагынып жатасыз. Туурабы? Андай болсо маселе жок. Дарыланууңуз кандай өтүп жатат? Химия терапия көп убакыт алат экен. Мектепти сагынып жатам. Келиңиз, Ирина эжеке. Олтуруңуз. Түркияда боло турган иш-чара боюнча сизден бир өтүнүчүм бар эле. Билсеңиз керек, даярдануу боюнча мени милдеттендиришти эле. Алмирди тааныйсыз да. Алмирдин аябай жакшы үнү бар. Бул иш-чарага катышуу үчүн аны менен сүйлөшүп бересизби? Алмир мусулман болгон үчүнбү? Аны менен өзүңүз сүйлөшпөй жатасыз, эже. Сенин ата-бабаларыңды эмнеге унута албай жатышат? Билесиңби, Адем агай? Анткени алар жакшы ниет менен келишкен эле. Кылыч менен келгендерди кайра кылыч менен кубалап чыгарасың. Бирок жакшы ниет менен келгендерге бир гана алейкум ассалам деп гана айта аласың. Мен дагы ошол үчүн мектепке келгем. Сиздер менен биргеликте иштеш үчүн. Силер менин мусулман туугандарымсыңар. Алмир дагы ошондой. Демек, мен сага мусулман болгонуң үчүн келген жокмун. Жаш болгонуң үчүн келдим. Эми түшүндүңбү? Сен дагы биз жашаган кайгыны өткөрөрсүң. Дал өзүнө. Бизди ажыраткан силерди дагы ажыратат. Боснянын ортосунан аккан дарыянын аты Миляска беле балдар. Боснияда дарыялар сыяктуу көпүрөлөр дагы көп. Бирөөсү өзгөчөрөөк. Илгери Австрия, Венгрия императорлугунун Вилиард деген хазадасы жана анын аялы бир улутчул серб тарабынан ошол көпүрөдө өлтүрүлгөн. Бул окуя акырындап отуруп дүйнөгө жайылыптыр. Анан биринчи дүйнөлүк согуштун башталышына себеп болуптур. Согуштун айынан 100 жылдардан бери келе жаткан императорлуктар кулаган, миллиондогон адамдардын жанын алып кеткен. Бирок баардык дарыяларды кошкон бир гана көпүрө бар. Ушундай көпүрөнү билесиңерби, балдар? Бул жөнүндө кийинки сабакта түшүндүрүп берем. Кана эмесе? Эжей, Рахмат, Салим. Байке, барабызбы? сен апамдан уруксат албай чыктыңбы? Барабыз деп айтпадың беле? Иним, апам эми бизди урушат да. Түрк аскерлерине бар дегенсиң. Албетте бар да. Бизге беришеби? Беришет, бирок апама сөз кылба, болбосо бизге жаман болуп калат. Көрүп жатасыңбы, бар бекен? Бул жактан көрө албай жатам. Дагы жакындабайлы. Бизге ачууланышат да. Сурайм деп жатпадың беле? Бизге ачууланбайт деп айтпадың беле?
көрүп жатасыңбы? Бар бекен. Акырын жаап өзүңдү билип калышат. Салам балдар. Келгиле. Саламатсыз Баскер байке. Сен түрксүңбү? Жок, бул жактык элемин. Мен түрк мектебине барам. Ал жактан түркчө үйрөнүп жатам. Чын элеби? Кызык экен. Сенин атың ким? Атым Салим. Сенинчи? Ал түркчө билбейт. Аты Махмут. Менин иним болот. Менин атамдын аты дагы Махмут. Кандайсың, Махмут? Келгиле. Силерге тамак берейин. Жок, биз Келгиле. Отургула. Бар бекен. Кайсынысы? билбейм. Бар болуш керек. Тиги айран, беркини сүгүрүч экен. Кийинкисинин ичинде бар экен. Болду эми, билдирбе. Азыр алып келет. Алып келе жатат. Кудай урсун, алып келе жатат. Салим, Махмут. Балдар, силер каяка? Мен сага эмне дедим эле? Сага муну кылбайсың, жебейсиң деп айтпадым беле? Айттым беле? Жейм дедимби, жейм. Жебейсиң. Жейм. Бир жолу жеп коеюн, эмне ачууланып жатасың? Эмнеге түшүнбөй жатасың, Салим? Эмнеге муну кылып жатасың? Бир жолу жегенден кийин. Анан эмне кыласың? Аябай суранып жатпайбы, апа? Эгер бир жесе, анан күн сайын жегиси келет. Ал жака барып, колуңарды ачып турасыңарбы? Махмут, сага эмне болду? Уулум, сага эмне болду? Үнүңдү чыгарып койчу күчүгүм. Махмут. Yau sama nene, ayo beyo, yau sama nene. Ая, мен бул жактамын. Эч жака кетпеймин, макулбу? Коркпо. Карачы, сага оюнчугуңду дагы алып келдим. Хадим улум, көйнөгүңдү кийип алчы. Кийбейм алардын көйнөгүн. Эмне деп жатасың улум? Бул сенин эле көйнөгүң. Кий көйнөгүңдү. Каалабайм. Кийбейм актардын көйнөгүн. Мындан кийин ак болгон эч нерсени каалабайм. Ал машина токтосо болмок. Ак кишилер токтошсо мүмкүн, ая өлмөк эмес. Актарды жек көрөм. Бул жакка жөн эле келдик. Эмнеге жөн эле келмек элек? Жумуш бар деп айтышкандан ошол үчүн келдик да. Мага эмне жумуш беришмегиле. Танышпайт да мени. Ичке кир, бирөөнөн сура, мүдүр менен көрүшөт элем де. Сен келбейсиңби? Жок. Мен бул жакка чейин эле келгем. Болду, бар сен. Көрүшкөнчө. Сен болсо кир. Мырза, бул жакта жумуш бар дештиле. Угуп атам. Мүдүр менен сүйлөш дештиле. Мага айта берсеңиз болот. Жок. Мен мүдүр менен сүйлөшөм. Макул анда. Мени менен келиңиз.
Азыр эми айта берсеңиз болобу? Сен мүдүрсүңбү? Бирок сен эшиктин астында сырдап жатпадың беле? Анан? Сен ак кишисиң. Мүдүрсүң. Эмнеге сырдап жатасың? Эмнеге кара кишилердин жумушун кылып жатасың? Биз үчүн түс айырма деген жок. Келиңиз отуруңуз. Атыңыз ким? Муса. Муса, таанышканыма ыраазымын. Менин атым Харун. Муса мырза, сиздин бизге тезирээк жардамыңыз керек эле. Башка жумушуңуз болбосо, дароо баштай берсек болот. Көп деле акчабыз жок, азырынча. Менин оюмда дагы башка бир нерсе бар. Албетте сиз макул болсоңуз. Балдарыңыз барбы? Бирөө эле. Сизге эмне болду? Муса мырза, сиз жакшысызбы? Жакында эле перзентибизди жоготуп алдык. Кечирип коюңуз. Азыр бир уулум бар. Хадим 11 жашта. Окуйбу? Окута албай жатабыз. Муса мырза, балаңыздын бул жакта окушун каалайт белеңиз. Айлыгыңыздын бир бөлүгүн балаңыздын мектеп чыгымына кетти деп санап коесуз. Бул жактан сизге жашачу жер дагы беребиз. Эгер сизге ылайык болсо, албетте. Кудай урсун, шыбак кылып жатыптыр. Көзү башы бүт шыбак сыр болуп калыптыр. Мага суу берди. Туруп барып суу толтуруп келди. Жаныма келип отурду. Колун менин ийниме койду. Анда алак киши эмес. Жалган айтып жатамбы? Балким кана аралаш бирөө. Алак киши болушу мүмкүн эмес. Сени жөн эле алдап койду да. Эмнеге алдасын уулум? Андан эмне тапмак эле? Сени дагы мектепке алышат. Байлар, актар, баары балдарын ал мектепте окутканды каалашат экен. Ким айтты аны? Шаарда айтып жатышат. Аябай жакшы мектеп экен. Уулум, сага жакшы билим беришет. Харун мугалим өзү окутат экен сени. Ак киши шайтан болот ата. Шайтан. Gurbet içinde gurbet, yandım bir huzur oldu. Hasret içinde hasret, hem boşaldım hem doldum. Kah çöl gibi kavruldum, kah bulutlarla doldum. Yağmur olup savruldum, düşe düşe göl oldum. Belki ah bir bahtı kareyim. Belki of dolaştım da varayım. Belki ah halime emareyim. Bir yeşerdim bin soldum. Belki
kareyim ben ki belki of dolaştım avareyim ben ki belki ah halime emareyim bir yeşerdim bin soldum. Belki ah bir bahtı kareyim ben ki belki of dolaştım avareyim ben ki belki ah halime emareyim bir yeşerdim bin soldum. Анда кимир окуганды каалайт? Тахмини макул. Ал эми араңардан ким мыктырдайт? Мехмет, Салим. Салим, Мехмет, Салим. Салим. Салимдин үнү жакшыбы? Ой эже, ой эже. Аллахым, Салим дагы бүгүн келген жок да. Салим кайда? Араңарда билгениңер барбы, балдар? Балдар тезирээк ичке киргиле. Тезирээк. Киргиле. Балдар тезирээк ордуңарга отургула. Мен терезени жабайын. Дароо сабакты баштайлы. Айше, муну дары менен дарылап болбойт. Бул жөн гана белоктун жетишсиздиги. Бала алсыз, ооруга каршы тура албай жатат. Белок жетишсиздигиби? Аны кайдан табам? Бир аз дагы болгондо жейт элек, байке? Жейбиз, Махмуд. Жейбиз. Сага сөз берем, сөз. Каяктагы Индонезия? Ал жакта менин ишим бар. Мен мынча курмандыкты Афганистанга кетиш үчүн бергем. Афганистанга кеткендер көп болуп жатат. Индонезияда кишилерибиз жетишсиз. Ошон үчүн ал жакка котордук. Которбогула. Мен силерге 100 курмандык бердим. 100 курмандык. Афганистанга кетиш үчүн дагы канча курмандык беришим керек? Я. Самет мырза, суранам. Анда 200. Афганистанга кетишим керек. Тууралап коюңуз. Менин ал жака барышым шарт. Alo? Emine ayım. Aldım. Hazır sanap жатам. Men seni anan... Allah'ım. Ayta ver. Оба, электр жарыгынын квитанциясындагы. Эмне кылабыз анан? Эгер жетпей баратса, газды дагы өчүрөбүз да. Аз калды, аз эле.
Бирок айткандай чыгат бекен, Хажыр. Хажырай. Эмине айым, мен сага ананыраак чалсам болобу? Бизди атабыз чакырып жатпайбы? Сен дагы. Буга эмне болгон? Анын лампочкасын мен чыгарып салгам. Эмне себептен? Жөн эле күйбөсүн да. Эшиктин оозундагы жарык бул жакка чейин жетип жатпайбы? Кудай. Кереги жок. Менин жумушум бар. Ошол ал дагы үстүндөгү. Ошону берсең. Чоң рахмат. Кадим, кана уулум, кеттик. Силер бара бергиле. Мен айылга кайтам. Алактардын мектебине барбайм. Макул анда, кет айылга. Ал жакта жалгыз эмне кыласың? Эмне жейсиң? Кантип жашайсың? Кечип жатабыз, тезирээк. Кадим, кеттик. Мейли, ал мектепке барам. Актардын мектебине. Бирок мени жакшы окуйт деп күтпөгүлө. Такыр сүйлөбөйм, укпайм, такыр күлбөйм. Силерге дагы күлбөйм. Эми силерди жакшы көрбөйм. Кана тезирээк, кеттик. Кадим, кел жардам берейин. Кел, мага берсең. Ук мени уулум. Мугалимге такыр бейбаштык кылба. Бул жумушту эптеп таптым. Актарды ачуулантпа. Түшүндүңбү? Эми бул жакта жашайбыз. Sonun boldu. Жақсы iş. Мага өткөр, мага. Бул Харун агай. Балдар, силер уланта бергиле. Муса мырза, ойнай бергиле. Кош келдиңер. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Муса мырза, Саламатсызбы? Агай, бул менин уулум Хадим. Салам, Хадим. Ая, бардык актар бирдей болбойбу? Жакшылар дагы барбы? Бир адамдын көздөрү жалган айтабы? Жытычы, башканы жалган айтабы? Же болбосо ак менен карадан башка түстөр дагы барбы, Ая? Жек көрүү кайсы түстө? Өч кайсы түстө болот? Улуп жатасың, ата. Бул суу эмнеге күңүрт? Чечимсиз. Кайсы тарапка тиешелүү болгону белгисиз. Бирок мен кайсы тарапта экенимди билем, ата. Альбир, Агай, бул жакта эмне кылып жатасың? карап турам.
Бул жерди аябай жакшы көрөсүң. Аябай жакшы көргөн жерим эле. Билесиңби, биздин мамлекетте да көп дарыялар бар. Ал мен сага бир нерсе айтайын. Бул жылы Түркияда ар түрлүү иш-чаралар өтөт экен. Окуучулар бир окушат, ырдашат. Биздин мектеп дагы катышат экен. Сен дагы катышкың келеби? Мен сенин катышууңду каалайт элем. Ойлонуп көрөйүн. عليك يا سيدنا يا رسول الله Айтыңыз марек болсун. Айтыңыз марек болсун. Айтыңыз марек болсун. Айтыңыз марек болсун. يا رسول الله بسم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Саламатсызбы? Салим, эмнеге бүгүн мектепке келген жоксуң? Иним ооруп калыптыр эже. Аны доктурга алып бардык эле. Азыр кантип калды? Жакшыбы? Үйдө жатат. Эжей, сизден бир нерсе сурасам болобу? Албетте, сурасаң болот. Бизге дагы бир аз эт бере алышабы? Албетте беришет. Кел, мен сени байкелерге ээрчитип барайын. Зехра? Сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Сага келдим, Зехра. Келем деп айтпадым беле. Кайда баратасың? Зехра, мен сен үчүн бул жака келдим. Сен оорулусуң, Самет. Бул адамдарды эмне деп алдап келдиң? Уялган жоксуңбу? Булардын баары Аллах ыраазычылыгы үчүн келишкен. Бирок сен эмне себептен бул жака келгениңди билишсе, сени жанына алып келишет беле. Кайрадан кош келиңиздер. Бул баобаб дарагынын мөмөсүнөн алынган шире. Бул жактан таптым. Тамагыңыздар таттуу болсун. Майрамыңыз менен агай. Муса мырза, майрамыңыз менен. Конокторубуз Түркиядан келишкен. Бул жак менен таанышуу үчүн келишти. Эгер мүмкүн болсо, сиздин үйгө конокко барсак болобу? Бизгеби? Биздин үйгөбү? Эч даярдыктын кереги жок.
Бул майрамдын салты ушундай. Кошуналар бири-бирине конокко барышат. Келген коноктор дагы силер менен жакындан таанышат. Эгер албетте жубайыңыз дагы макул болсо. Бул адамдар бизге келишеби? Кадим, апаңа кабар бер. Үйгө коноктор келет деп айт. Конок бизгеби? Бул адамдарбы? Ооба. Кана тезирээк жөнө. Апа! 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 Эмне болду, Кадим? Тезирээк даярдан. Коноктор келе атышат. Кайсы конок? Майрам коногу. Үйүбүзгө ак киши келе жатат. Ак кишиби? Зехра, мен жөн гана сүйлөшөт элем. Мен жалгыз таштап кетчи бул жактан. Мени бир жолу угуп койчу. Бир эле жолу. Мен аябай олуттуу сүйлөп жатам. Сени менен кайда болбосун барганга даярмын. Эгер кааласаң, бул жакта деле калам. Сенин бир эле сөзүң жетиштүү болот. Бир эле жылмайганың жетишет. Макул деп кой, кал деп кой. Мен сени такыр өкүндүрбөйм. Байке, муну унутуп калышыптыр. Рахмат. Курман айт бир гана эт менен чектелбейт. Курман бул башкага жаныңды бергенге даяр болуу. Аллах үчүн сүйгөн, баалаган бирөөнү таштап кетүү. Мунун алгачкы мисалы Азирети Ибрахим пайгамбар көрсөткөн. Ал түшүндө уулу Азирети Исмайылды курмандыкка чалышын Аллах буйрук кылып жатканын көрөт. Аллахтын бул буйругуна тил алып, аны аткарганы жатканда Аллах мындай курмандыкты баалап, уулунун ордуна курмандыкка чалыш үчүн кочкор жиберет. Ушундан кийин Аллахка ишенгендер курман ибадаттарын ушундай түрдө улантып келе жатат балдар. Кана азыр баарыбыз бири-бирибиз менен майрамдашалы. Макулсуңарбы? Агай, мен сунушуңуз боюнча ойлондум. Бир шартым бар. Саша менен бирге катышууга уруксаат берерсиз. Макул. Мен үй бүлөгөңөр менен сүйлөшүп коем. Силер дагы бул майрамдын дем алыш күндөрү көп даярдаңдар. Макул. Адем. Сага жакшы кабарым бар. Болсун агай. Түркияга кеткен жатасың. Төрөткө жетишерсиң буюрса. Отурба, ал жака отурба. Кайда отурайын анан? Бар, иш жака отур. Же болбосо эшикке күт. Көпкө күтүп каласың го. Кана тезирээк, конокторду тосуп чык. Макул анда. Макул. Аллахым, чын эле келишеби? Келбей коюшсачы. Бирок келебиз дештир, келишет го. Ой, көрөбүз да. Тамакты унуткан турбайбы, тамак. Келбей калыштыбы? Я. Конок кабыл алып жатасыңар деп сурап жатышат. Харун агай, тынчын алсак бизди кечирип коюшсун. Туура эмес бир нерсе кылдыкпы? Сизди капаландырган бир нерсе кылсак бизди кечирип коюңуз. Андай болсо биз кетели. Кызым, ая.
таштуу жардан кулап түшкөн. Бейтапканага алып бара албай калдык. Ак киши машинасына албай койгон. Деги эле ак киши айылыбызга такыр келген эмес. Көп жылдардан бери келип калабы деп күткөм. Эгер келишсе бизди кандай карашат деген элем. Силер кандай ак кишисиңер? Биздин үйүбүзгө урмат ала келдиңер. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Анкарада чоң элчиликте бир иш бар экен. Ошону бүтүрүп келиш үчүн мени жиберген жатчат. Майрамдын 1-күнү жаныңарда боло алган жокму? Төрөгөндө жаныңда болом. Адем, Аллахка шүгүр, наристеңизди көрөсүң. Кудай буйрса мелтем, буйрса гүлүмдү көрөм. Сен буйрса аябай жакшы эне болосуң. Көңүлүңдү түшүрбө, макулбу? Сени чыдамсыздык менен күтөбүз. Силерди Аллах колдосун. Эмне болду? Эмне тултуйуп жатасың? Эч нерсе болгон жок. Эшигибизди эч ким каккылап келбейт. Күйөөң согушта өлгөндө сенден жакшысы жок. Шейит кеткен Хусейин, Баатыр Хусейин дешчү эле. Анан эмне болду? Согуш бүттү. Майрамда конокко да келбей калдыңар. Тамагың барбы? Балдарың жакшыбы деп сураган эч ким жок. Кимдин эсинде? Кимдин оюнда бар? Менин жолборсум күлүп калган го. Кандайсың? Уулум, Байке, Курман айт майрамы эмне болду? Эт бышырып жатат, Кармагыла койду. Ким кармаса бөлүшөм. Кудай урсун, жарымын берем. Bir bala mina talasına girip ketти. Mina talasında kaldı bir bala. Zehra, Balakay, ordundan al. Kıymıldama. Mina talasına girip ketти. Alda жерде mina var, ordundan kılma. Kıymıldama. Kıymıldama. Balakay, orduna kal. Kıymıldama. Mina talasına girip kettin. Mina var aldaki жерде. Ordundan жылба. Kıymıldama, kıymıldama. Салим, эже кечирип коюңуз. Кармасаңар койдун жарымын берем дедиле. Иниме эт алып бармакмын. мен сенден кечирим сурайм, Салим. Буга мен күнөөлүмүн. Мен. Зехра! 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 Эмнеге муну кылдың? Өлгөнү калап жатасыңбы? Сен келе соосуңбу? Мына, эми сен өзүң көрдүң, мени канчалык сүйөрүмдү, туурабы? Харун балдар үчүн менден кол үздү, апасынан, атасынан, жашоосунан, баарынан кол үздү. Бирок сен мени сүйөм деп айтканыңа карабай, мен үчүн баарын жасайм дегениңе карабай, эч нерсе кыла албадың,
Сен мени сүйө албайсың, Самет. Сен мени Харундай сүйө албайсың. Сен кайтарымсыз курмандыкка бара албайсың. Индонезия эмнеге маселе болсун агай? Эгер 100 курмандыкты мага жазсаңыз, маселе чечилеби? Макул, анда 200 деп жазыла. Камсынабаңыз агай. Эмнеге көп болсун? Стамбулга кайтканда маселенин баарын чечип алабыз. Айтыңыздар маарек болсын. Досторубуз Түркиядан курман айт майрамы үчүн келишти. Муктажы барларга эт таратышат. Булар эт таратканы келиштирби? Ак кишилер эт таратат экен. Актар бизнес алган эмес, бергенге келишиптир. Курман айт майрамыңыздар менен. Башкаларына Маарек окшоп экен го. Siz карындашымды көрбөй калдыңыз. Эгер көргөндө аябай жакшы көрүп калмаксыз. Ал дагы сизди жакшы көрүп калмак. 6 жашында эле өлүп калды. Апам бейишке кетти деп айтат. Ак киши машинасына албай койду. Бейишине да албайт деген. Ак кишинин кайдыгерлиги үчүн өлдү ая. Мен ак кишилерди жек көрүп калгам, агай. Бизге суу алып келбегендиги үчүн, нан алып келбегендиги үчүн, бир гана жамандыктарды алып келгендиги үчүн жек көрүп калгам. Бирок сизди жек көрбөйм. Иним сизди көргөндө аябай сүйүнөт. Апа, менин окутуучум келди. Бизге эт алып келиптир. Эт таратып жатышыптыр. Келиңиз. Түркиядан кайрымдуулук жасаган адамдар келишиптир. Алар курмандыкка мал союшкан. Бул этти силерге жиберишти эле. Кереги жок. Кандайча? Эмнеге кереги жок? Мен кедей бир аялмын. Күйөөм согушта өлгөн. Эгер булар менден эт сурашса, мен бере албайм да. Күчүм жетпейт. Бир жолу жешсе, анан дайыма сурап калышат. Рахмат. Бирок кереги жок. Биз алып келебиз. Жыл сайын алып келип турабыз.
Апа, жыл сайын алып келип турушат экен. Суранам. Мен жебейм, Махмут эле жесинчи, сөз берем. Болбойт. Эч ким бирөөнө кайтарымсыз бир нерсе бербейт. Үйгө кир, иниңди дааратканага алып бар. Салим, артка кайт. Салим. Салим. Иним ооруп жатат. Доктор эт жеши керек дедиле. Бирок апам каалабайт. Негизи эле ал бизди такыр жакшы көрбөйт. Мен карачы, кээ бир энелер сүйүүсүн такыр билгизбейт. Мисалы менин апам өлөрдөн мурун мен дагы мени сүйбөйт деп ойлочу элем. Бирок андан кийин сүйөрүн түшүндүм. Энеңиз өлүп калды беле? Ооба. Көп убакыт өтүп кетти. Ал турсун жүзүн деле унуткан калдым. Мен атам үчүн күн сайын дуа кылам. Эми апаңыз үчүн да дуа кылып турайын. Рахмат. Мени карасаң, Стамбулга барганды каалайт белең. Түрк тили олимпиадасын даярдаганды каалайсыңбы? Досторуң жакшы үнүң бар деп айтышты. Ырдайм эже, ырдайм. Демек, учакка түшөбүзбү? Ооба. Аябай жакшы. Макул анда. Азыр үйгө барып апаңды кучакта. Анан кечирим сура. Эртең мектепке келсең, чогуу даярданалы. Болобу? Сиз дагы кете элексиз ба, Адем мырза? Учакка кеч каласыз. Эмне болду? Ирина айым каза болуп калыптыр. Мектеп жаңы ачылган жылы эсиңиздеби? Кыш аябай суук болчу. Мектепте от жагыш үчүн эч нерсе таба албай калды. Элдер балдар мектепке жибербейбиз деп жатышканда бардыгы бүттү. Эми балдарды эс алууга кетирели деп жатканда мен бир машина көмүр алып келгем. Ошондо ким бергенин сурагансыз. Бирок мен айткан эмес элем. Ошончо көмүр үчүн акчаны ким берет эле? Ким мажбур болбосо да үй бүлөлүк баалуу буюм тайымдарын сатып ошончо акчаны табат эле. Эч кимге бир сөз айтпастан өзү үшүп отурса да балдар окуусун улантсын деп, алар үшүбөсүн деп акча бере турган ким бар эле? Сен жолдон калба, Адем агай. Жубайың күтүп жаткандыр. Чабарман деген тасманын таасирлүү бир жери бар. Илгери Эфиопия ханы өзүнүн таягы менен жерди чийип эки кишинин ортосундагы айырма ушул чийинде эле дептир. Ирина Родович менен биздин ортобуздагы айырма дал ушул чийинде эле. Мен ал чийинди өтүп кете албайм. Жана дагы кетпейм да. Балдар карагыла, жакшы көңүл бургула. Макулбу? Бир түз сызык чийели. Мен азыр келем. Хадим, бул кайсыр? Мен жөн эле угуп көрөйүн дедим эле, агай.
Бул сенде эмне кылып жүрөт? Муну класстан тапкам. Маанилүү бир нерсе эмес го деп ойлогом. Ben seni sevmişem eyvah. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Макул. Gözden uzak dilden ırak. Sen barıp сабагыңды oku. Ben seni sevmişem eyvah. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Кечирим сурайм агай. Мен уруксатсыз алгам. Мейлеми. Эч нерсе болбойт. Сиз муну такыр уккан эмес белеңиз. Эмнеге? Аябай жакшы экен. Кээде белек кылган адамдын өзү сага ошончолук баалуу, ошончолук кымбаттуу болгондуктан анын берген белегин кыялыңа бата албайсың. Аны ачып бузганды каалабайсың. Кайратың жетпейт. Балким меники дагы ошондой. Ал сиз кат жазган кишиби? Кассетада ыр бар го? Ал биздин ырыбыз болчу. Биринчи жолу мектептен саякатка чыкканда автобусту укканбыз. Айдоочу жолдо кечке эле ушул ырды кое берчү. Эмнеге билесиңби? Эмнеге? Көрсө бечаранын башка кассетасы жок экен да. Ал азыр кайда? Алыста Хадим. Аябай алыс жактарда. Мен сага эмнелерди айтып берип жатам? Мугалим окуучусуна ушундайларды айтып бермек беле. Мен азыр сиздин окуучуңуз эмесмин да. Биз доспуз, чынбы? Доспуз. Достор бири-биринин сырларын сактайт да. Жакшы. Келчи анда досум. Сабагыңды окудуңбу? Ооба, окудум. Чынын айт. Окудум. Жакшы, Азамат. Кичине эле. Эмне? Бул жигиттер жүрөктөрүн беришти. Нурун чачып, жолдорунда негизги жан дүйнөдөн чыккан улуу максаттар жер жүзүндө кургансыды бейишти. Бир периште түштөрүндө ырайтат. Күткөн жазды элестетип кубантат. Үмүт толгон көздөр менен күнү түн. Улуу жолду эс алышпай улантат. Аябай жакшы айттың Дахмине. Эмнеге бул ырды тандадың эле? Билбейм эже. Жакшы ыр экен. Эмнегедил сиз дайыма менин оюмдасыз. Жакшы, рахмат. Салим, сен даярсыңбы? Эже, мен Стамбулга бара албай калдым. Эмнеге? Апам уруксаат бербей койду. Жумушу убактысыз болуп калат экен дейт. Жүк ташыйбыз, жүн ийрейбиз дейт. Сен өзүң баргың келеби? Бара албайм да. Балдар, силер бул жакта күтүп тургула, мен азыр келем. Келиңиз, мугалим эже. Салимдин ырдаганын каалабай жатыптырсыз. Мугалим эже, ал убакытта көптөгөн жумуш бар. Азыр иштебесек, кыш бою кантип жашайбыз? Ал жасай турган жумушту мен жасасам болобу? Ал Стамбулга кеткенде сиз менен мен иштейм. Сиз мени менен иштейсизби? Жүк ташыйсыз, жүн ийресиз, Махмутту карайсыз. Ооба. Эмнеге? Менин уулум сизге ушундай кымбаттуубу? Кымбаттуу. Аябай кымбаттуу. Кандай дейсиз? Макул анда. Өзүңүз билиңиз. Эгер курсагыңыз ач болсо, тамак даярдайын. Болбосо чай ичиңиз. Рахмат. Мектепте балдар күтүп жатышат. Сабак бар эле. Салим, кеттик.
Алло, апа. Жакшымын, жакшы. Мени кой, эмне болду? Каяктасыңар? Башталдыбы? Милтем кандай? Дарыгер эмне дейт? Бул жакта эмнеге келдик? Ушул жактан даярданабыз. Биякта акустика жакшы. Күндөрүбүз даана угулат. Мен сенин чалаарыңды күтөм. Макулбу? Сөзсүз чалгыла. Макул анда. Болуптур. Келсең, мага шемей жатасыңбы? Дал ушул жер. Ушул жактан даярданабыз. Жакшы, бирок кое турсаң эми, сабыр кыл. Саша! Гүрзат, Ахмет, Албир менен Сашанын үй бүлөсүнө кабар бергиле. Көпүрөдө урушуп жатышат. Тезирээк, ал жакка келишсин. Болгул эми, тезирээк. Альмир, Саша токтогула. Эмне кылып жатасыңар я? Жакындабаңыз агай. Альмир, алдагы колуңдагы бычак ташта. Жакындабаңыз. Альмир, токто. Саша! Альмир, укчу мени. Эч нерсе кыла көрбө. Кылам, Николай. Кыларымды билесиң. Кыларымды сен да билесиң, Николай. Туурабы? 1995-жылы атам сенин көз алдыңда бул дарыяга кулаганда эмнеге уткарган жоксуң? Айтпайсыңбы? Неге? Эмнеге уткарган жоксуң, Николай? Альмир, сиз кийишпеңиз агай. Айтчы. Эч нерсе кыла алмак эмесмин. Эч ким жардам бере алмак. Эмнеге? Ал сенин кошунаң болчу. Биз сенин кошунаң болчубуз. Согуштан мурун кошунаң элек. Эмнеге уткарган жоксуң? Согуш бар болчу. Бир босниялык адамды уткара албайт болчумун. Мени өлтүрүп коюшмак. Жардам бере алмак эмесмин. Жасай алмак эмессиң, Ооба. Согуш бар болчу. Азыр жок, туурабы? Баары бүттү. Баары артта калды. Альмир, токто деп жатам. Суранам сенден. Жетишпейт агай. Сен эч нерсе билбейсиң. Согуштун акыркы жылы Сашанын энеси төрөлгөн. Биздин бир уюбуз бар болчу. Жалгыз бир уй. Атама Сашанын энеси ачка калды дешти. Баласын эмизиши керек, же болбосо бала өлүп калат дешти. Атам болсо күн сайын ок алдында сүт ташыды. Көптөгөн литр. Согуш бар эле. Сүт алтындан дагы кымбат болчу. Ошол сүттөргө бир үй сатылып алынат эле агай. Ал эми ошол жакшылыкка мунун атасы эмне кылды? Бир ит сыяктуу коркуп туруп алды. Бир босниялык кишини куткарды дешпесин деп атамды өлүмгө таштап кетти. Өзүнүн эли тарабына туруп алды. Ушул дарыялар бизди бөлдү. Бул дарыялар агып турганда биздин дос болушубуз мүмкүн эмес. Алар башка, биз башка. Канга кан, жанга жан. Атамдын өлүмүнө жооп катары Саша Петрович өлөт. Sen эми эмне кыласың агай? Кимиңизди тандайсың? Кайсы тарап? Чечим кыл агай. Альбир!
Көрдүңбү агай? Мага келдиңби? Бардык өз тарабын тандайт акыры. Агай! Агай эмне кылып жатасың, агай? Жок! 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 Алмир! Алмир! Дарьялар силерди ажыратпасын. Сен Дарья болбо. Көпүрө бол. Дарья болбо. Алмир, карма досуңду. Көпүрө бол деп жатам. Алмир, карма досуңду. Алмир, көпүрө бол. Күчүм калбай калды, Алмир. Алмир! Агай! 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 Moj dilbere kut seršećeš Aj što i mene ne povedeš Aj što i mene ne povedeš Povedi me u čaršiju Aj pa me prodaj Bazarđanu Aj pa me prodaj Bazarđanu Агай, сизге кат бар. Кат бар агай. Кимден? Зехраданбы? Кимден? Эмне дейт? Хадим мырза. Бул сизге келиптир. Түркияга барабыз. Олимпиадага. Түркияга? Ооба, Түркияга. Ал дагы барабы? Ким? Зехра эже. Билбейм. Балким. Ал жака менден салам айтып бар, болобу? Айтам эже, сизге чоң рахмат. Апа, Саламатсызбы? Муну сизге берип кой дешти. Бул эмне? Муну ким берди сизге? Зихраев тааныбайт экенми? Зехра, мен бардыгын тууралап койдум. Айше ханыма дагы жардам берем. Сен окуучуларың менен чогуу Түркияга кетишиң керек. Саламым менен. Самет.
Сиз дагы баргана калдыңыз беже? Чындыгында бул кече силер сыяктуу эле мен дагы биринчи жолу ушундай толкунданууга дуушар болом. Сахнанын артынан балдарды көрдүм. Түркчө салам берип, мени менен түркчө сүйлөшүштү. Аябай таасирлендим. Жада калса, алардан сабак алсамбы деп ойлонуп кеттим. 17 өлкөдөн келген бул окуучуларга жана алардын мугалимдерине дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Зейнеп айым, келдиңизби? Келдим. Кечирип кой. Тигил иш, бул иш, Адемдин маселеси, анан кызынын төрөлүшү деп жүрүп, бир аз шалакылык кылып койдум. Коюңузчу Зейнеп айым. Ушунчалык эмгек кылыптырсыз. Аллах разы болсун. Баарыбыздан. Эми толук болду. Толук болду, жетеби? Кудай буйурса жетет го. Буйурса. Сага муну берип турайын. Мен азыр барып келейин. Харун уулум, Апа, акырында акчаны толуктадым. Мына 2000 лира. Аллах разы болсун. Сизден эч нерсе кутулбайт экен го. Чынында жетеби? Жетет апа, жетет. Ал жакта жер асты сууга толгон. Бир гана 2000 лира керек эле. Ансыз адамдар булганыч. Баткак болгон суун ичкенге мажбур. Мен барайын анда. Апа, ат эмне болсун? Кудуктун. Элдердин кайрымдуулугу болсун, уулум. Кадим, сага сүйүнчүм бар. Суу кудугубу? Суу кудугу. Кайтканыбызда дароо алгачкы кудукта чабыз. Баткагы жок болобу? Таптаза болобу? Дайыма агып турабы? Ылайы жок. Таптаза болот. Карындашыма дагы алып барсам болобу? Сөз берем. Алып барасың. Кечирип коюңуз, Сенегалдан келдиңиздер беле? Ооба. Бир катачылык бар окшойт. Силер ырдаган ырды башка бир өлкө дагы ырдайт экен. Haberin var mı yar yar, haberin var mı? Акыркы куплеттеги сөздөрдү кичине жумшагыраак ырда. Макул эже. Gözden ırak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden ırak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı? Харун,
биякта болгонуңду. Акыркы күндө кайрылуу жиберсек кабыл алышты. Мен да күткөн эмесмин. Сени. Босния жөнүндө сүйлөшкөнүбүздө биз эмнеге капаланабыз? Эмнеге жүрөгүбүз сыздайт? Силердин дагы оюңарда кайгырып отурган бала турабы? Боснияны ойлогонубузда тилибизден сөздөр жоголот. Жакшысы мен унчукпай турайын. Босния өзү сүйлөсүн. Бир тууган Босниядан силерге салам алып келдик. Адем агайыбыздан силерге салам алып келдик. Ал кызынын төрөлүшүн көрүүнү каалаган эле. Бирок жетишпей калды. Бизге салам үйрөтүп, тынчтык үйрөтүп жүрүп, кызынын төрөлүшүнө жетишпей калды. Бирок биз анын окуучулары катары андан аманат алып келдик. Сиздердин уруксаатыңыздар менен аялы жана кызын сахнага чакырып алсак. Адем агай бизге саламды үйрөттү. Ассаламу алейкум дегенди үйрөттү. Биз Боснияны журтубуз катары, ал эми силерди балдарыбыз катары таанайбыз. Осуяты бар эле. Мени Боснияга көмгүлө дечү эле. Боснияны дайыма жетим баладай дечү. Ал кеткенден кийин биз жетим калдык. Бирок сиздердин алдыңыздарда биз анын жетим баласын карашып турганга сөз беребиз. Сага атаңдын саламы бар. Zima nikad proć, nikad sabah doć, samo tekvir čuje se kroz noć. Duga zimska noć, majko moram poć, rodna gruda pradjedova to me zove u pomoć. Ako se majko ne vratim, nemoj me zalud čekati. Pusti jednu suzu tihu i prouči mi Fatihu, nek me ona isprati. Pusti jednu suzu tihu i prouči mi Fatihu, nek me ona isprati. Өч алуу жана жек көрүү эч кимди бактылуу кыла албайт. Өзүңүздү, каршы тараптагы адамдарды дагы. Силерге чыныгы бакыт эмне экенин айтайынбы? Башкалардын бактылуу болуш үчүн жашагыла. Эч нерсе күтпөстөн, каршы тараптагы адамдар бактылуу болсун деп бир нерсе жазагыла. Кичинекей бир нерсе болсо дагы бир жолу жазап көргүлө. Саламды араңарга жайып көргүлө. Ошондо көрөсүңөр, үйүңөрдө, мектебиңерде, көчөңөрдө, өлкөңөрдө кичинекей бир тынчсыздык же уруш чыгаар бекен. Мындан кийин жер жүзүндө уруш калат бекен. Адамдар бири-бирин өлтүрүшөт бекен. Кыялында көптөгөн жакшылыктарды жасайм деген адамдарды тааныйм. Андайды биз кыялдан албайбыз. Бул кыялдар аткарылсын деп чуркап жүрүп, эч уктабаган адамдарды тааныйм.
Адамдар тынчтыкта бактылуу жашасын деп. Балдар энелеринен, энелер балдарынан эч ажырабасын деп өмүр бою бактысыз жашоого макул болгон адамдарды тааныйм. Жер жүзүндө төгүлгөн кандын бир тамчысын болсо дагы токтотуу үчүн кыялдарынан, үмүттөрүнөн, сүйгөндөрүнөн, жубайларынан, балдарынан, энелеринен, аталарынан, мамлекетинен жана мекенинен колунда болгон же боло турган байлыктан кол үзүп кете турган адамдарды тааныйм. Чачыңардын бир тал үчүн эч ойлонбостон өлө турган адамдарды тааныйм. Мен мунун баарын жасай алган жокмун. Бирок алар силердин ага эжейлериңер. Кимиси Боснияда, кимиси Афганистанда, кимиси Сенегалда, дагы башкалары биз билбеген жердин башка өлкөлөрүндө болсо дагы саламдын өз максатында аткарылып жатканын көрүү, мына ошол алар үчүн чоң бакыт. Сиздин бактылуулугуңуз алардын майрамы. Sıcak çölleri Karşı karlı dağları Çoktan aşıp gittiler Sıcak çölleri Karşı karlı dağları Çoktan aşıp gittiler Önden giden atlılar Önden giden atlılar Ben burada kaldım böyle Çaresize uzun yollar Önden giden atlılar Önden giden atlılar Ben burada kaldım böyle Çaresize uzun yollar
Önden giden atlılar Kurtulaya vardılar. Önden giden atlılar Önden giden atlılar Ben burada kaldım böyle Çaresizem uzun yollar